өтө оор мезгилде эми баары эле ойлойт чиновниктерде акча көп деп. Эч кандай андай акча алсаң бирөөнүн убалына калып алышың керек же мыйзам бузуп. Эң чоң эркиндик бул бирөөгө көз каранды болбоо да. Ошол эле анын жанагы чайын ичип алып же белегин алып алып таптакыр. Анан бир мезгилде аябай көк елка мода болду да. Анан биз менен иштеген область иштеген эже $200 сатты. Анан карап эмне биз эмне кембизби деп. Анан каяктан саттыңар десе бир кишини айтты. Жүгүрүп барып андан подрял эсинде 4000ге анан көчөттөрүн алып келип, анан күйөөмө айдап отургузалы деп атам да, отургузалы десек аябай тиги эмне болот бул укроптой болгон эме. Эркектер биринчи аябай каршы болот да, аябай каршы болот ал биринчи. Анан күйөөмдүн жакшы жагы биринчи аябай каршы болот, анан бүттү, чыгара албайсың аны. Анан айдап отургуздук, анан мунун качан өсөт, анан жакшы 1 жыл убакыт андан өзүн багып кетти. Андан чоңоюп калгандан кийин анан бир күнү биздин тааныш жезделерибиз, анан казактары елка издеп жүрөт. Сенде елка бар, сатасыңарбы деди. Анан Бишкекте турат, ал та жерде. Албетте сатабыз, жакшы бага сатты. Анан баягы жини келген күйөөм акчаны санап алганда эле миллиондон ашык. Кайра айдайын деди да, Кудай жалгасын дедим да. Анан булар жакшы айдап койсоң өзүн өзү багат.